Силер ошол теракт болуп аткан моментте кайсыл этажда элеңер? Азыр учурда Москвада проверка болуп атат го. Проверка эми болгондо документтери жөнүндө болуп атат да. Баягы кимдин регистрация. Калган адамдар алар дагы куткарып адамдарга жардам бердиби же? Алар кыргыздар жазган дым ыргытыштыбы же ошо Крокусту же концерт залда өрттөгөндө эки кыз бар дедиңер, кайсыл ким деген? Бир кыздын аты Сумая, экинчи кыздын аты Гулиза. Мен өзү Вегаста иштейм. Вкусный точкада. Выходной күнүндө мына Белек досум айтты эле мага. Мен кабинетте отурдук, айтты, мына Нурбол бар, Белек бар, ушуларга да внимание обратите дедим, помогите им тоже дедим. Айтты, боптур, поможем, чем сможем деди, навестим больницу, кылабыз бардыгын деди. Эки кыз, анан дагы ким эле? Аскар, Аскар. Ассаламу алейкум, Альберт ТВ YouTube каналында мекендештер кандайсыздар? Ушул видеону көрүп туруп, обязательно лайктан басыңыздар, подписканы тыштаңыздар. Анткени бүгүн күч чыгарылышта буюрса ислам жөнүндө, андан сырткары эки кыргыз бала жөнүндө видео болот тугандар. Ушул видеону до конца көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, Исламбай, кандайсың? Жакшыбы, ден соолуктар? Кандай келип алдың? Нормально. Тугандар, бүгүнкү чыгарылышта буюрса ислам жөнүндө, андан сырткары эки кыргыз бала жөнүндө болот. Ушул видеону до конца көрүңүздөр. Исламдан кичинекей кыскача интервью алабыз, болду тугандар. Мурунку видеону бардыгыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Ислам жөнүндө чыгарганбыз. Крокус Ситиде каргашалуу окуяда ислам 100 адамдан ашык адамдын өмүрүн сактап калган, ошол сактап калууга себепкер ушул инибиз тугандар. Анан баягы Крокус Сити согуш, анан Москвада мындай, анан тигиндей деп баарыңыздар угу берип, бул видеодо андай эмес тугандар. Бул видеодо просто эле сиздердин суранышыңыздар боюнча тартып келдик тугандар. Буюрса ислам инибизден интервью алганы келдик. Бул кыскача эле интервью болот. Анткени карап көрсөк, ислам инибиз мурунку интервьюларында орустардын каналындабы, кыргыздардын каналындабы бардыгында эле өздөрү айтыптыр. Кыргыз эки бала бар болчу, Белек, анан Нурбол деген эки кыргыз бала гардеробто иштеген, чогуу иштеген коллегаларың, Ооба. Ошолор жөнүндө айтыптыр тугандар. Интервьюларда бардык интервьюмда эле айткам дейт. Анан комменттерде жазып атышат. Көбүңүздөр, почти бардыгыңыздар эле жазып атасыздар. Ушундай эки кыргыз бала бар экен го, алар дагы жардам берип тур го, ушу ислам менен тең эле балдар бар экен эле го, ошолорду да тартып чыгарбайсыңарбы, эмнеге исламды чыгарып атасыңар деген сыяктуу ар кандай сөздөрдү жазып атасыздар. Ислам алар жөнүндө бардык интервьюларында айтып уже элге жеткирген экен. Просто элдер внимание бурган эмеспи же кандай, көрсөңүздөр керек. Жакында деле интервью алынды, анда да айттың, жакынкы интервьюңда да айттың, Ооба, мен интервьюда айтканмын, то что мен эле эмес, мен башка кыргыз досторум дагы дегенмин. Анан лично муфтийге анан айтканмын, Равиль Гайнудиновго. Мы с ним кабинетте отурдук, айтты, мына Нурбол бар, Белек бар, ушуларга да внимание обратите дедим, помогите им тоже дедим. Айтты, боптур, поможем, чем сможем деди, навестим больницу, кылабыз бардыгын деди. Алар ошондо азыркы учурда больницада уланып калган да, дарыланып больницада. Ооба. Алар сен менен тең балдарбы? Жок, Белек 17ге чыккан, Нурбол 16га. 16га. Эң кичүү сенкесин да. Алар көптөн бери иштешеби немеде? Крокусте көптөн бери иштешчү эле? Белек, почти как я иштейт уже көп. Нурбол биринчи күндү, последний күн десе болот. Ошол күнү чыккан деген бала ошол бала. Ооба. Тугандар, өзүңүздөр уктуңуздар, исламдын оозунан бардык интервьюларында эле айтып жүрүптүр. Ал балдар жөнүндө. Ошол балдарды үй бүлөсүнөн буюрса, ата-энеси менен жаңы эле байланышка чыктык. Азыр барып тартабыз. Видеону до конца көрүңүздөр ушул видеону. Биз алардан да интервью алып, элге буюрса аккаунттарын астына белгилейбиз. Анан тугандар, ушундай Крокус Сити жөнүндө же бир нерсе десе эле, мындай согуш болуп элдердин настроениеси түшүп, бир башталганда эле баягы ушундай андай ой келбесин, просто эле эки кыргыз бир тууганыбызды, эки инибизди буюрса чыгарып аккаунттарын астына белгилеп коебуз. Каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар болот. Ким кандай подарок Белек бергиси келсе, может белегиңиздерди бериңиздер. Анан эң башкысы тугандар, азыркы учурда Москвада проверка болуп атат го. Проверка эми болгондо документтери жөнүндө болуп атат да. Баягы кимдин регистрациясы жок, кимдин нелегальный жүргөн болсо, ошолорду кармап атат. Анан ошол бизди кыргыздарды хотя бы бир миллион кыргыз болсо Москвада, хотя бы 500 миң кыргызга хотя бы проверка милиционерлер кылбашына бизди ошон үчүн кыргыз экенде эле кой берип, ушундай бизге поддержка бергендери ошондон. Ушул ислам, Белек, Нурбол 3 инибиз бар экен. Ушул кыргыз бир туугандарыбыздын айынан, ушул инилерибиздин айынан бизди ушунча кыргызды мындайча айтканда
сактап калды десек болот туугандар, ошол проверкадан. Бирок нормально. Документиңиздерге так болуңуздар, до конца көрүңүздөр видеону. Ислам инибиз менен коштошобуз. Биз дальше Белек Нурбол инибиз тартабыз. Биздин акыркы интервьюбуз. Болду, сен менен жолукпайдыр. Болбой, ыйлабайм аны. Баары жакшы болот. Сагынбайсың бизди? Туугандар, биз Белек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурбол, ассаламу алейкум. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Сен Белек атың, Белек ооба. Кайсы жылкы болсун? 2006. 2006. Кайсыл жерден болсун? Жалал Абад облусунун Көкжаңак шаарынан болгон. Көкжаңак шаарынан болсун. Көкжаңак шаарынан ооба. 2006. Анан туугандар, кичине кыскача эле суроолордон берели. Инилерибизге буйруса, бул инилерди таанып алышыңыздар мүмкүн, биринчи жолу көрүп атышыңыздар мүмкүн. Крокус Ситиде бир жума болуп калды где-то, ошол окуяда, каргашалуу окуяда ушул инилерибиз дагы бар болчу. Бул жактагы ислам инибиз өзүнүн лицосун тартып чыккан үчүн эле исламды таанышыңыздар мүмкүн. Ал моменттерде бул инилерибиз каякта болгон, эмне болгон, неге эл билбей калган деген суроолор болушу мүмкүн. Булар ал жерде канчадан болушу мүмкүн? Ошол суроолордун баардыгына ушул инелерибизден буюрса бүгүн интервью алган атайын келдик туугандар. Видеону до конца көрүңүздөр. Анан айта кетчү нерсе, ислам инибизди жаман көрүп калбашыңыздар керек. Анткени ислам инибиз бул жерде өзүнүн лицосун тарткан. Ошол үчүн исламды таанып калгансыздар, барыңыздар. Анан исламдан сурасак баардык эле интервьюларында айтып келген экен. Ушул жерде Белек, Нурбол, андан сырткары эки кыз, анан дагы ким эле? Аскар, Аскар. Мындайча айтканда 6 кыргыз биздин инилерибиз, бир туугандарыбыз болгон ал жерде. Анан силер ошол теракт болуп аткан моментте кайсыл этажда элеңер? Биз минус биринчи этажда элек. Гардеробто иштеп аттык эле, штатный режимде эле. Ошентип эле анан атыш болуп кетти. Эмне болгонун түшүнгөн жокпуз. Бирден атылып баштады. Анан кийин бирден адамды атып баштады. Жок, бирден атылып баштаган деген себеп ал автомат одиночка коюлган. Одиночный выстрел кылып коюлган. Анан кийин уже 1-2 секунд, 5-6 секундтан кийин уже автоматический режим койду. Уже автоматтардын очереди башталып кетти. Анан ал моментте силер ким айтып, ким каяктан билип калдыңар же үнү ушунчалык угулдубу, катуу угулдубу? Аяктан эхо болгон үчүн ошентип выстрелдер, атыштар катуу угулду. Мен биринчи, экинчи секунд эч нерсе түшүнгөн жокмун, 1-2 секунд. Анан уже түшүнүп баштагандан кийин уже бар жогун служебный ходко узаткандан кийин адамдарды. Примерно канча адам? Примерно грубо айтканда 2000ден 2,5 чейин адам бар болчу. 2000ден 2,5 чейин адам бар беле? Грубо айтканда мынтип. Анан кийин ошолордун бар жогун служебный ходко узатып, анан кийин гардеробто кайта кирип карап, эч ким жок экенин ошону билип, анан кийин кайта өзүм акыркы чыктым. Сен адамдарды куткарып эшикке чыгарып туруп, анан өзүң акыркы чыктың, последний чыктың, Анан суроо, гардеробто 6 кыргыз бала бар болчу, бирок бөлөк орустар жок беле, только кыргыздар иштейт беле ал жерде? Только кыргыздар эмес, аякта многонациональный работа болчу. Бар жок подростокторго, бар жок студенттерге иш берет эле. Аяктан иштегендер таджик, орус. Калган адамдар алар дагы куткарып адамдарга жардам бердиби же? Только кыргыздар жардам берди? Только кыргыздар эмес, аякта бар жок адамдар жардам беришти. Бар жок сотрудниктер өз күч аракетин кылышты. Өздөрү өзүнүн жанын сактагандан тышкасы башка адамдардын жанын куткарганда дагы аракет кылышты. Сен атың ким? Менин атым Нурбол болот. Нурбол, Кайсыл жерден болсун? Жалал Абадтын облустунун Көкжаңактын шаарында болом. Көкжаңак шаарында болсун. Бул жакта канча болду окуганыңа, жүргөнүңө? Ну, здесь живу уже 10 лет. 10 лет не был в Кыргызстане. Анан суроо да, сен ошол болгон күнү, ошол окуя болгон күнү, ошол күнү жумушка киргенсиң, ошол күнү эле чыгып кеттиң, ошондой болуп калды, Ошол күнү кирдиң беле? Ну, то есть, мен өзү Вегаста иштейм, вкусный точкада. Выходной күнүндө мына Белек досум айтты эле мага. Мынакта бир подработка бар, жакшы иш деп. Ошо выходной күнүндө чыктым эле, пятницу. Чыккандан кийин ошо иштеп аттым эле. Первый 1,5 часа жакшы эле болчу эле. Анан кийин стрельба. Биринчи түшүнбөдүк, то есть эмне болду деп, ойлодук бир нерсе сынды деп. Анан кийин бир кыз болсо, Сумая деген, ошо тепкичтен түшүп айтты, стрельба тезирээк чыккыла деп.
бүттү турат, анан кийин ошо стрельба башталгандан кийин адамдар кыйкырып, паника болуп бүттү чыгат эле, то есть качышып түшүнбөй эмне кылыш керек. Мен туратмын эле да, то есть түшүнбөдүм эле да, эмне кылыш керек, то есть коллегам карасам ал коркуп бир жага качып кетип калды эле. Анан кийин ойлодум бир нерсе кылыш керек деп, жөн эле турбаш керек деп. Адамдарга көрсөттүм, то есть каякта экен служебный выход. Ошо служебный выходко чыккандан кийин эшик жабык экен көрсөм. Кичине турдук ошентип, анан кийин эките сотрудниктер келип, ошолорбу же бирөөлөрбү эшикти ачты. Ачып бүттү, эшикте болуп калдык да. Эшикте болуп калгандан кийин адамдар менден сурат эле, метро, парковка каерде деп. Ошо бүттүнү жол көрсөтүп, баарын неметип калдым, жол көрсөтүп койдуң эшикке. Ооба. Сен получается ошол күнү эле жумушка кирип анан инструктаж вообще билбейт экен да, выход каягында эмне билбей эле барып калчусуң да. Жок, досторум менен иногда частично там гулял, то есть там просто билет элем да, то есть эч ким түшүндүргөн эмес, бирок өзүң эле изучать билет элең ал жерде, Крокусто. Кичине билет элем да, эми кичине билет элем. Ооба, биринчи күн болчу эле да. Ошо жакшы. Анан дагы бир суроо. Ошол моментте, атыш болуп аткан моменттерде түтүн, мисалы, дым ыргытыштуу же ошо Крокусту же концертный залды өрттөгөндө дым кирди, кантип уланып калдыңар? Сен уланган жоксуңбу? Жок, нет. То есть стрельба болчу эле, прям жакшы болот эле да, ошо, из-за эхо. Ошо бүттү паника болуп, бүттү эшикке чыгып кетишти. Дым, пожар дегенди көргөн жокпуз. Ошо. Сен андан кийин мындай ден соолук ошол эле бойдон мамаңа чалсак айтты да, неме деп, молдого көргөзүп, жүрөгүн көтөрүп жүрүп, жүрөк коруп калды, уктай албай, чочуп койгон, ушул сыяктуу нерселер болдубу, андан кийин? То есть ошо болгондон кийин апама кыжаат болуп калды эле. Ошо через день мен апам молдо алып барды эле, бир мечитке, чоң мечитке. Ошо анан кийин молдо окуп берди бир нерсе, ошо кичине жакшы болуп калдым эле. Анан кийин экинчи күндөн кийин биз психолог барды элек. Мен эжекем классный руководитель болсо, мага кыжаат болуп калды эле. То есть билди эле да, мен ошо иштеп атканымчы. Анан кийин ошо Наталья Владимировна деген ошо эжекем болчу эле. Анан кийин ошо эжекем психолог совет этти эле, ошо биз психологко бардык, жардам берди, жакшы болуп калды азыр. Жакшы, азыр нормально, Анан кийин ошо узнали, что, оказывается, нас искало, посольство Кыргызстана. Вот. Да. А силерден алдыбы, интервью алдыбы посольство Кыргызстана уже? Бир телеканал, по-моему, алды эле. Бир эле телеканал алдыбы? Да. Болду. Красавчик. Биздин ушундай туугандар, ушундай кыргыздын жигиттери баягы жаштарга үлгү болчу, бир аз экранда көрүп отуруп ойлошуңуздар мүмкүн. Булар неге каякта жүрүштү ошол моментте, каякта эле деген суроо болушу мүмкүн силерде. Анан неге ошол момент чыккан эмес деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн. Туугандар, ошол моментте эми ата эне деген ар бир адамга, ар бир өзүнүн баласына өтө кыжалат болот. Ар бир кылган нерсесине кичинекей грипп болуп ооруп калсаң, үйдөн чыкпай отур, жылуу кийин деп ар кандай сөздөрдү айтат. Ошон үчүн бул жерде целый теракт болуп атат, туугандар. Ошон үчүн ата энелер кыжалат болуп, бул жакта жаш балдар көрдүңүздөр. Ошондуктан бул жак инибизди ата энеси молдолорго барып дем салдырып, жүрөгүн көтөртүп, ушундай сыяктуу нерселерди кылып ошого чыккан эмес экен. Анан белекти болсо сен дымга уланып калды дейт, дым. Сен кандай болуп ал жерде подвалга чейин кирип келдиби дым же кандай? Мен аны билбейм, бирок расследование кылып аткандан, кинологдор эшитип аткандан кийин уже бар жок выяснять этишти. Анан кийин Крокус ичинде, баягы залдын ичинде адамдар да видео тартышкан. Ошентип кинологдор иштеп, анан бар жок расследование болгондон кийин аяк уже выявили то, что аякта уже поджог башталган деп. Коктейль молотовун ыргытып, уже креслолорду күйгүзүп, бар жоон күйгүзүп. Анан ошентип ошо дым угарный газ минус биринчи этажга чейин кирди. Жыттып алдың да ошо? Ооба, адамдар чыгарып эме кылганда уже жыттып алган экен. Анан үйгө барып, анан кийин түнү уктаган жокмун. Оорудуңбу кантип эле? Ооруган жокмун. Мен бир түн уктаган жокмун. Көзүм жумсам эле баягы атыштар, бар жок көз алдымда милип атты. Анан ошентип ата энем кабатыра алып, эртеси күнү эле больницага бардык. Больницага баргандан кийин уже анализдердин баарын алып, каным карасак, канымда уже ошо дым бар экен, угарный газ. Анан ошо больницада жаттым. Азыр ден соолук жакшы. Азыр Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы. Красавчик, ден соолук. Калам ден соолуктара. Анан туугандар, экранын артында отуруп көрүп атсаңыздар, бул жерде ислам чыгып аткан моментте неге бул балдар чыккан эмес? Анан неге тартып атасыңар? Буларга хайп керекпи же болбосо силерден бизден жардам керекпи деген сыяктуу же бир
бир нерсе үндөтүп атабы деген сыяктуу ойлор келбесин туугандар. Анткени бул жак балдардын ата энелеринен биз өзүбүз суранып атып, ушул баягы мен мурунку чыгарган видеомдо көрсөңүздөр керек, мурунку чыгарган видеомдо комментарийсине кирсек, баардыгы эле ал жерде дагы кыргыз балдар бар экен го, Белек деген бала бар экен го, Нурбол деген бала бар экен го, дагы ким бирөө? Аскар, Аскар дагы кыздарды айткан жок, бирок балдарды айтып атышты да. Комментарийни окусаңыздар, баардыгы эле ошолорду тартып чыгасаңар, аны исламды эле тартып бересиңер деген сыяктуу суроолор көп болду. Анан бул балдарга же ата энесине бизден же болбосо элдерден мындай жардам кереги жок туугандар. Муктаж адамдар эмес, просто биз ошо элдер сурангандыктан бул балдарга азыркы учурда элдердин батасы керек туугандар. Батаңыздарды бериңиздер андан көрө. Биздин өсүп келаткан жаш өспүрүм балдар ушундай балдарды көрүп пример алат. Туугандар, жакшы жактары өтө көп болот. Азыркы учурда проверка болуп атат Москвада. Ушул проверкадагы чоң жардамы тийди. Анткени кыргыз, мисалы, например, бизди да кармады туугандар. Гаилер кармады, милиционерлер кармады. Анан из Кыргызстанамы деп десең эле мындай нормальный обращение кылып, мындай сразу эле документин давай, документ чыктыбы, давай деп кое берилечи. Ушундай ушулардын айынан туугандар, ушул балдардын айынан Москвада миллиондон ашык кыргыз бар. Ушул хотя бы 500 миң адамга болсо дагы жардамдары өтө чоң тийип атат туугандар. Ошо салымдар көп. Анан жаман ойлобоңуздар, андан көрө кабыл тилектериңиздерди жазыңыздар. Бул жерден, бул дүйнөдөн мисалы эч кимден белек болбосо дагы булар чын жүрөгүнөн жардам беришти адамдарга. Чын жүрөгүнөн. Мусулман болобу, христиан болобу, кайсы дин болот, жардам беришти. Как человек катары, адам катары жардам беришти. Тиги дүйнөдөн болсо дагы Кудай таламдын үстүдө көрүп турган Кудай таалам бар да туугандар. Ошол Кудай таламдан чоң награда болот, чоң белек болот туугандар. Может, белек даярдап койгондур уже. Ушул кылган иштерин эле, бир жашоодо бир кылган иштерин эле даярдап койгон. Бул ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ошо ар кимге буйруп бербейт туугандар. Ушундай адамдардын, канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калып атат туугандар. Себепкер болуп атат, өмүрүн сактап калууга себепкер болуп атат туугандар. Ошон үчүн жаман сөздөрүңүздөрдү жазбаңыздар. Эки кыз бар дедиңер, кайсыл ким деген? Бир кыздын аты Сумая, экинчи кыздын аты Гулиза. Сумая, Гулиза. Силер ошол кыздар менен сүйлөшөсүңөрбү азыркы учурда? Азыр мен ошол кыздар менен общениям бар. Сүйлөшөм, жакшы эле. Жазышып турасың, Ооба. Азыркы учурда кеч болуп кетти. Бүгүн туугандар, бүгүн кеч болуп кетти. Ошо кыздардан дагы чакырып, негизи тартайлы деген ойлор бар эле, кыздар дагы. Ошо бүгүн кеч болуп кетти. Бирок кийинки чыгарылышта буюрса, ошол кыздар менен байланыштырып бизди сүйлөштүрүп немете кыласыңарбы? Кудай кааласа ошондой мүмкүнчүлүктү беребиз силерге. Сүйлөштүрүп бере аласыңар, Ооба. Болду. Туугандар, буюрса инилерибизден интервьюну алдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, өтө сонун сөздөрүңүздөрдү жазыңыздар, лайктан базыңыздар. Андан көрө калуу тилектериңиздерди, батаңыздарды бериңиздер. Болду, жидет ошол туугандар. Батаңыздарды бериңиздер. Кийинки чыгарылышта буюрса ошо эки биздин карындаштарыбызды тартабыз туугандар, баатыр карындаштарыбызды мындайча айтканда тартып кийинки чыгарылышта чыгарабыз туугандар. Биз инилерибиз менен коштошобуз. Ассаламу алейкум туугандар. Буюрса инилерибизден интервьюну алып бүттүк. Калуу тилектериңиздер, сонун сөздөрүңүздөрдү жазыңыздар. Сиздерден бир гана дуа керек. Бир-эки сөз. Ассаламу алейкум, мен кыргыз элим. Силердин поддержкаңарга, силердин дуаларыңызга чоң рахмат. Кыргызстан алга. Бир-эки сөз. Ошо, спасибо за поддержку. Кыргызстан алга. Кыргызстан алга. Туугандар, анан инилерибиз может биз менен чогуу бир блогерствого кызыгабы, может видео тартабы, может биз жакын арада күтүңүздөр туугандар. Өтө сонун видеолор тартабыз.